Өлкө башчынын Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында шахты токойчулугунун 1 гектар жер аянтына 100 даана Тяншан карагайынын көчөттөрү отургузулду. Мындай саамалык жаратылышка кам көрүү менен токой байлыктарын арттыруу максатын көздөйт. Айлана чөйрөнү коргоонун эл аралык күнүнө карата ушул Каракол токой чарбасынын шахта токойчулугунда Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында көчөт отургузуу иштери жүрүп жатат. Бул жерге тиги райондогу мекеме жетекчилерди жана ушул өзүбүздүн коллективди чакырганбыз. Быйылкы 2024-жылы бизге 10 гектар план берилген. Шахты токой чарбасы жалпы 19500 гектар жер аянтында жайгашкан. Токой кызматкерлери көчөттөрдү отургузуу менен гана чектелбестен аларды коргоо негизги милдет. Чейинки бүгүнкү күнгө 10 гектар көчөттү өзүбүз посадкабыз план менен отургузулду. Дагы ушул жашылдандырууну жылдан жылга өнүктүрүү, өстүрүү, токойду жашылдандыруу, көбөйтүү иштери жүрүп атат. Дагы мындан да планды көбөйтүүгө аракет кылабыз. Көчөттөрүбүз бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2022-жылы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталганын жарыялаган. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалып, 2022-жылы 8 миллион көчөт, ал эми 2023-жылы 7,5 миллион түп көчөт отургузулган. Жанара Алмазбекова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.